Апаз Жумабулов атындагы Көкжар жалпы билим берүү орто мектебинин мугалими Сыдыгалиева Талайгүл Дүйшөнбековна. Адеп сабагы 1-класс. Саламатсыңар балдарым. Мен силерге сабакты баштаардан мурун жагымдуу маанай тартуулап кетсем. Жагымдуу маанайым ыр саптары менен берилмекчи. Ар адамга жараласың ден соолук, асыл байлык алтын болуп кем бойлуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, таала экен ден соолук. Бүгүнкү балдар өтө турган адептен темабыз бала элин жоодон кантип сактап калды. Сабактын максаты балдар жомоктор жөнүндө түшүнүп алышса, логикалык ой жүгүртүүсү сүйлөө кеби калыптанса, эли жерин коргоого тарбияланышса. Мен силерге эң биринчи жомок деген эмне жөнүндө маалымат берип кетсем. Жомок балдар ооз-эки чыгармачылыкта кеңири тараган, ойдон чыгарылган, окуяларды фантазиялуу, апыртмалуу чагылдырган кызыктуу чыгарма. Жомоктор ыр түрүндө да, кара сөз формасында да болот. Жомоктор 3 топко бөлүнөт. Биринчи айбанаттар жөнүндө жомоктор, экинчи кереметтүү жомоктор, үчүнчү балдар турмуштук жомоктор. Келгиле анда балдар, бүгүн өтө турган темабыз бала элин жоодон кантип сактап калды. Мен силерге азыр жомокту окуп берем, силер болсо кунт коюп угуп тургула. Карахан Жаныбек хандын элин чаап алам деп коркутат. Эгер Жаныбек хан уруша албай турган болсо, 40 чаар тулпар тартуу кылсын деп салык салыптыр. Ошондо Жаныбек хан элин жыйып, Караханга кимди элчиликке жөнөтөбүз деп кайрылат. Эл 3 күн бою жыйналып, ким бараарын аныктай алышпайт. Эл ичинде кичинекей бир бала ханга барат. Ханым, Караханга элчиликке мен барайын. Мага бир төө, бир теке бериңиз дейт. Бул баланын бир билгени бардыр деп хан баланы элчиликке жиберет. Андан кийин балдар окуя кандай болуп уланат деп ойлойсуңар? Келгиле анда 2 бөлүмдү окуп берейин. Ошентип бала Караханга элчиликке жөнөйт. Хандын жигиттери аны Караханга алып барат. Карахан балага карап, сени мага элчи жиберип, Жаныбек хан мени эмне үчүн шылдыңдайт? Элиңерде сенден башка чоңурагыңар жокпу? Деп ачууланат. Бала тура калып мындай дейт. Ханым, менден чоң менен сүйлөшкүңүз келсе, төө менен сүйлөшүңүз. Сакалдуу десеңиз, теке менен сүйлөшүңүз. Адам менен сүйлөшкүңүз келсе, мына мен менен сүйлөшүңүз дейт. Бул баланын жөн бала эмес экенин туюп, Карахан, сенин атың ким деги? Менин атым Жээрен дейт бала. Мындан ары сенин атың Жээрен чечен болсун, деп хан бата берип акылмандыгына баа берет. Алдына ат мингизип, үстүнө тоң кийгизип, элине узатат. Ошентип бала элин душмандардан сактап калыптыр. Баарыңарга түшүнүктүү болдубу балдар? Келгиле анда ушул жомоктун ичинде түшүнүксүз сөздөр менен иштеп алалы. Элчи дегенди балдар элди жараштыруучу адамды айтабыз. Чечен деп талаш тартыштарды урушсуз сөз менен чечкен адамдарды айтат экенбиз. Келгиле ушул жомоктун ичиндеги каармандарга мүнөздөмө берип алалы. Класстер түзүп алсак болот. Кана 1 каарманыбыз Караханга класстер түзүп көрөлү. Карахан кандай болгон балдар? Каардуу. Карахан кандай болгон? Айбаттуу. Да кандай болгон деп ойлойсуңар? Адилеттүү, баатыр. Ал эми 2 каарманыбыз Жээрен. Жээрен деген ким эле балдар? Элчиликке барган бала, элчи болуп.
Келгиле ушул Жээренче Чеченге класстер түзүп коелу. Жээренче Чечен кандай болгон? Акылдуу. Дагы кандай болгон деп ойлойсуңар? Чечен. Тайманбас, эр жүрөк, азаматсыңар балдар. Муну биз аткарып алдык окшойт. Келгиле анда бул сөздөрдү силер жоопторду жазып дептериңерге, суроолорду жоопторун дептерге жазгыла. Кана биринчи суроом. Караханга элчиликке ким бара турган болду? Экинчи суроом. Акылдуу бала өзү менен кошо эмне алды? Үчүнчү суроом. Карахан баланы көрүп эмне деп ачууланды? Төртүнчү суроом. Баланын акылдуу экенин кантип баамдадыңар? Бешинчи суроом. Силер чоңойгондо элиңерге эмне пайда келтиресиңер? Келгиле ушуларды жоопторун таап дептерге жазалы балдар. Анда эмесе баары түшүнүктүү болсо, үйгө тапшырма алып алсаңар. Үйгө тапшырма менин стикер аңгемем деп берилмекчи. Силердин астыңарга сүрөттөр чыгып жатат. Ошол сүрөттөргө балдар сүйлөм түзүп дептерлерибизге жазабыз. Андан кийин китептен 89, 90, 91 бетти таап окуп, түшүнгөнүңөрдү айтып бересиңер. Сабак баарыңарга түшүнүктүү болсо, балдарым, саламатта калгыла.